Biz başka bir video sabaqtarda da bütün jana bölçök jönүндө söz kılganбыз. Ал эми бул жерде bir тегерек, bir бүтүн берилген. Жана ал 5 бирдей бөлүккө бөлүнүптүр. 1, 2, 3, 4, 5 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Эгерде бул тегеректин bir бөлүгүн боеп кое турган болсок, бул бөлүгүн боеп коелу. Башка түстө боеп койдук. Анда биз бул боелгон бөлүктү эмне деп көрсөтөбүз? 5тен 1 деп көрсөтмөкпүз. Себеби бул тегерек 5 бирдей бөлүккө бөлүнгөн, жана анын 1 бөлүгүн биз дагы боеп койдук. Бул 5тен 1 бөлчөгүн биз бир эле бул тегерек үстүндө эле эмес, сан огунун үстүндө да көрсөтсөк болот. Мисалга, ал үчүн бир сан огу сызып алабыз. Бул биздин сан огубуз, анын башталгыч чекити 0. Бул жер 1, бул жер 2, жана биздин сан огубуз мындан ары дагы 3, 4 болуп уланып кете берет. Бирок биз бул жерге чейин белгилеп алдык. Эми биз 5тен 1 бөлчөгүн бул сан огунда көрсөтүү үчүн 1 бүтүндү 5ке бөлүп жаткандыгы үчүн 1 менен 0дү алабыз. 1 менен 0дүн аралыгын биз 5 бөлүккө бөлөбүз. 5 бөлүккө бөлүп алабыз бул жерди. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлүккө бөлүп алдык. Анда бул сан огунда биз 5тен 1 бөлчөгүн көрсөтөбүз. Ал бул жерге барабар болот. Себеби биз 0дөн 1ге чейин 5 бөлүккө бөлдүк, анын биринчи бөлүгү бул жерге барабар келет. Анда бул жер бизге 5тен 1 бөлчөгүн берет. Эгерде биз бул жердеги тегерекке келе турган болсок, тегеректин дагы бир бөлүгүн боеп кое турган болсок, эгерде бул бөлүгүн боеп кое турган болсок, анда кантип көрсөтмөкпүз биз? Бул бөлүктү 2 бөлүгү боелду, анда бөлчөк түрүндө 5тен 2 деп көрсөтмөкпүз. 5тен 2. Ал эми сан огунда бул санды кайсыл жерде көрсөтөбүз? 5тен 1 бул жер болсо, андан кийинки шкала бул жер бизге 5тен 2 бөлчөгүн берет. Бул жер 5тен 2 бөлчөгүн берет. Андан кийинки шкала бул бизге 5тен 3 бөлчөгүн берет. 5тен 3. Ал эми кийинки шкала бул болсо 5тен 4. 5тен 4. 5тен 4 бөлчөгүн берет. Ал эми эң акыркы бул жердеги шкала, бул 1ге барабар болгон шкала, бул жер бизге 5тен 5. 5тен 5 бөлчөгүн берет. 5тен 5. 5тен 5 бул 1ге барабар болуп жатат. Мисал, бул жерде да карай турган болсок, бул тегерек 5 бөлүккө бөлүнгөн. А эгерде анын ар бир бөлүгүн биз өз алдынча боеп көрсөтө турган болсок, анда биз жалпысынан канча бөлүктү боеп койгон болобуз? Бул жерде биз бардык бөлүгүн боейбиз. Анын бардык бөлүгүн боей турган болсок, анда биздин бул жердеги тегерегибиз 5тен 5 бөлчөгүн берет. 5тен 5 бөлчөгүн берет. Жана бул бөлчөк bir бүтүн дегенди түшүндүрөт. Бул жерде биз тегеректин баарын боеп койдук. Эгерде bir бөлчөктүн бөлүмү менен алымы бирдей боло турган болсо, анда ал bir бүтүн дегенди түшүндүрөт. Же башкача айтканда bir бүтүнгө барабар. Бул жерде да көрсөтүлүп тургандай 5тен 5 1ге барабар.